Мен Токтогул районунун Торкен айылынын тургуну болом. Атым Абжал. Мени Жалал Абад областынын УВД кызматкерлери Токтогулдан кармап алып келишип, өздөрү мондай подстава кылып акча берип, мени алып келип Жалал Абадка мени урушту. Уруп мойнума алдым апа. Мага эч ким жардам берген, эч ким болгон жок. Эч ким жардам беришкен жок мага. Укук коргоочулар дагы жардам берген жок. Прокурорлор да жардам берген жок. Эч ким жардам берген жок. Эч ким жок болчу. Эч ким жок болчу мага. Эми эмне кылайын, мага мойнума бүттүгүн алдым. Урушту мени. Мына ургандарымды көрсөтүп коеюн сизге. Мына могу жерим. Кана. Мынаки. Бутум мынаки. Арты мынаки. Артын мурду. Дагы. Казым чечейин. Шымын көтөрүп ал. Мындай кылып мойт сабап талкалашты, мындай кылып. Жака буруу, жарык. Жарыкка мындай кылып почкаларымды өлтүрүп, мойнума албайын деп аракет кылдым. Мойнума алышка туура келип калды. Мени аябай пакет кийгизишип, акырында өлгөн атканда мойнума алып бүттүгүнө кол коюп бердим. Тока дубинка менен урушту, бутума урушту. Бетиме маст кайра пакет кийгизишти. Ошондой болду. Апа, мен кечирип коңуз, бардык нерсени өзүм мойнума алып алдым. Могу жериңди башынан көрсөтсөң. Ошондой болуп калды. Жарыкка көрсөт. Кана. Ичиң. Мынаке. Мына почкаларым 2 күндөн бери, 2-3 күндөн бери сейлекмин апа. Бутун көрсөтсө жана жериңде. Мынаке арты. Аркасында. Мооларыма да чапкан болчу, маякта да сызыктар бар калган. Ушундай кылып уруп, коркутуп, мойнума алдырышып, ушинтип эме кылышты оперлер. Акчаны да өздөрү Торкенге алып барып коюшкан үйүмө. Алар алып ушундай кылып подстава болуп калды. Мен мойнума алышка туура келип калды апа, мени кечирип коңуз.